адамда. Анан ошол Аксай боюнча. Аксайда аксакалдар чыгып Мадымаровго рахматын айтышты да ошол жердечи. Сиз ошол кезде ушундай туура чечим кабыл алып бербесеңиз, мүмкүн биз кыйналган боюнча эле жүрө бермекпиз. Ушул жерде кичинекей эле бир кусок жер Тажикстандык экен, бирок ошол жерде убагында тажиктер палатканы тигип алып, автоматтар менен ошол жерде жатып, биздин кыз келиндерди ошол жерде чечиндирип, текшерип, анан кайра кийиндирип, биздин ушундай бир кыргыз экенибизге, биздин ушу кыргыз улутуга шек келтирген, биздин баягы бир ата бабадан калбаган ушундай бир жаман көрүнүштөрдү жасап, ушундай бир болгондо, анан сиз ушундай бир чечим кабыл алынып, ушу 275 метр жерди сиз ушундай кылып чечип берген элеңиз. Бирок эми андан бери мына убакыт өттү. Ошол кездеги 20 жаштагы бала 30 жашка чыкты, 30 жаштагы 40ка чыкты. Улам чоңоюп атабыз. Үйлөр салынып, момдайдан чоңоюп атат. Анан эми бүгүн бул маселе бир башкачараак жол менен чечилиши керек эле. Чечилбей атат. Сизге рахмат деп баталарын беришти. Мен көрүп таң калдым. Мен азыр Мадымаров жерден ташбаран калат болуш, алып бир жаман калат болуш керек деп мен мындай башкачараак образда турганда, жок, жанагы сөздөрдү укканда ушунчалык таң калдым менчи. Ошон үчүн бизде мындай ой жүгүртүү, баягы биз али түштүктө айтып коет го, там бергенди билбейбиз да. Мен саясатчылардын баягы бир эч кимди мен жамандагым келбейт, биздин улуттагылардынчы. Мына Иса Өмүркуловду мен жакшы тааныйм. Ал кишинин жакшы сапаттары өтө көп. Дагы ким? Бүгүнкү күнү мына Ирайым миллион, ой, жеп кетти, ой. Молодец. Кыргыз. Кылып атат. Туура идеяңды айт. Канча мына оорукчандарга жардам берип атат, канча мына кокуй боорун алмаштырбаса өлүп калат дегендер, кокуй бөйрөгүн алмаштырбаса болду бул өлүп калат деген канча адамдардын бүгүнкү күнү ушу жашап калышына себепчи болуп берип атат. Акчасын берип атат, жардам кылып атат. Эми чында связьдары күчтүү экен. Ооруканаларга жөнөтүп атат. Түке. Мен могу комментти сага мындай эскертип коеюн, ушуга жооп бер дейин деп аткам. Анан могу Райым Атраевов айтып калдым да, менде тилим кытышып кетти. Ошо мамлекет салып койсо болбойбу? Индияга, Турцияга жибербей элечи. Эмсе могу чоң адамдар менен көп жүрөсүң. Мамлекет бүт ошо Турциядагы оорукананы клиника бар да, эмгилейген, бөйрөк, боор алмаштырып атат. Ошону Кыргызстанга салып, Ошко бирди, мисалы түштүктү телесинде. Бишкекке бирди, салып, атайын мамлекет көзөмөлдөп койсо болмок. Анан буга кийин өзүң оюң айтарсың. Мына бул комментке бир өзүң бир жооп берип койчу сонун кылып. Бул айтып атат, то есть жазып атат. Калмурза Атаев деген жазыптыр. Ушул жериң сал окшошпой калды. Директор арыз кантип жаза албасын дейт. Директор кантип эле арыз жаза албасын деп ишенбей атыптыр. Ушуга бир дагы айталап койчу. Мен себеби ушуну айтып атканда мен айттым да, азыр ушундай адамдар айтат болушу керек деп мен айтпадым. Мен көзүм менен көргөн нерсени айттым. Бул 2012-жылы болгон. Бул Апилмажун деген киши ушул күндө мына Сумда, жанагы Сумда саат бар. Илгери эле жанагы саат турат го жанагы Сумдачы. Ошол жердеги чоң здание бар. Мурун биз жанагы телефон менен сүйлөшкөн жанагы телеграфтын зданиясы. Ошонун бери бурч жагында Котормо деп, борбору деп жазылып турат. Ошонун ичине кирсе, ошол Апилмажун деген киши өзү ошол жерде өзү жазган китептерди ошол жерде коюп сатып, ошол жерде отурат. Ошол кишинен кирип тураса дагы айтып берет. Эгерде мага ишенбей аткан, мына бүгүнкү күнү ал киши бир 72-де болсо, азыр бир 80ге таяп калды ошол кишичи. Бирок ушунчалык тың баскан тургандар ошол кишинен барып сураса, ал айтып берет. Туке. Мен могу комменттерди окуп койдум. Анан мен буга айтып Мен азыр күбө болгон нерсемди айтып берейин. Азыр күбө болуп келдим да. Мына бизде Кыргызстан боюнча 4-чү оорукана, бизде жана оорукана бар, 4-чү больницачы. 4-чү оорукана. Ошол жерде жана травматология деген 2-нчи этажында бүт сыныктардын баары ошол жерде жатат. Кыргызстан боюнча ошол жерге келишет. Бүт баары. Мен иним менен кийинки бир тууган инимдин буту сынып кетип, бүгүн буту сынган болчу былтыр. Ошо бутунда темирин азыр жаңы эле алдыртып, мен азыр ошо больницадан келатам да, ошол жактанчы. Эми кирсең 5 сом деп титрейт жанагы жерден аялчы. Я неге бутунга кий жанагы, болуптур алдым, кийдим, кирдим. Кирсең Союздан калган здание. Союздан калган здание. Ичтерине кирсең кроваттар, койкалар, жанагы анын үстүнө салынып турган матрас, тоба, кылдым,
акыл матрас, качаңгы матрас, анын кирини көрүп биякта туруп бир мындай кускун келет. Ага салынган линолеумдер жанагы жерде аны скотч менен жамап коюптур. Ал ал байкуштун буту сынып, ал буту менен мындай сүрөлүп басат, жанагы линолеумдун тешиктерине буттары кирип, ушундай акыбалда турат мына биздин оорукана. Анан жаңыдан каяктан бизден салынат оорукана. Ошол ооруканаларды эле жакшынакай кылып түзөп, жакшынакай бүгүнкү заманбап ошол жерге рентгендерди алып келип, жакшынакай ошол жерде мына бат айга турган нерселерди кылып, мамлекеттин атынан кылып койсо болот. Мына мен ошол инимдин буту сынды, эки буту тең согончогунан. Bir butunu 25.000 сом, bir butunu 23.000 сомго операция жасаттык. Ал акчаны мен жөн эле врачтын колуна бердим. Анан кассага барып төлөп кой, бул жерде мунун иштерди иштебейт экен, больницага 3.500 сом деди. 3.500 сом барып кассасына төлөдүм. Ондан сырткары 3.500 сом наркозго төлө деди. Ага төлөдүм. Мына бизде бул анан мен сурадым да 25.000 менен 23.000ди мен неге бердим десем, бутунун ичиге темирге дейт. Ал темир неге? Болду, бүттү, биз сатып алдык, ал темир биздики десем, жок, ал аренда эле дейт. Арендасы канча убакытка десем, 6 ай жүрөт, 6 айдан кийин чечип алабыз дейт. Эгерде 6 ай болбой биз 1 жылда келип калсак, анда биз 4 айда дагы иштей албай каласыңарбы? Сен жайым бизде ушундай кылдырсаң ана, кылдырбасаң да болот, чыгып кет дегендей маселе да. Бүгүн бар ошол темирди темирин алдырттык. Мына ошол жерде жатат байкуш, оорукчандар бүгүнкү күнү мына ошол жерде жатат байкуштарчы. Жанында жанагы ажок күйгөн боюнча жатат. Бирөө күйүп келиптир ошол жердечи. Эми кирсең тоба кылдым. Ооруканалардын акыбалын көрүп, ооругуң келбейт. Анан бизде дагы бул жыртылбаган, тешилбеген мамлекет экен. Турат да дагы да байкуш чыдапчы. Дагы ошол жерде иштеп аткан врач, ошол жердеги иштеп аткан ошол жанагы ушул оорукчандарды ушул айыктырганга себепчи болуп аткан ошол жердеги медсестра, ушулардын бардыгына рахмат айткым келет да. Шарт түзүлсө, ошолор бир аппак халаттарын кийип, чепчиктерин кийип, зыңкыйып ошол жерде турса кандай зон, мына Алматадан келишет, мына биздеги жанагы Жумабек жанагы сынык боюнча ошол жердечи. Бул киши мына не деген укмуш киши, бул кандай сонун? Ой, салса болот, кылса болот. Азыр бизде бүт мына строй материал боюнча деле азыр аябай жеңил жолдор чыгып атат го. Ошонун ичине жөн эле шпаклевка менен түз кылып, шыбап, зыңкыйтып, үстүлөрүн жөн эле бир укмуш кылып жасабай эле койсун, жанагындай оймо чимелеп, гүлдөп сүлдөбөй элечи. Ошо суулар сап-сары болуп потолоктордо турат, моундай болупчу. Крышалары тешик. Суук ичи, советский жана батарейкалар. Анасына суу тамчылап агып турат. Ошону дагы жууп, тазалап, ошол жерде бир байкуш, ошол жерде бир апамдан улуу эле аялдар жүрөт ошол жерде. Көрүп алып бооруң ооруйт ошолорчу. Бизде анан билбейм дальше дагы кандай. Бүгүн мамлекет башыга келген адамга бүгүн көңүл айтыш керек. Аны сындабаш керек, көңүл айтыш керек бүгүнчү. Ушунун баарын түздөп көтөрүп кетем деп моюнга алып чыккан саясатчы бүгүн мына эл башына келем дегендерге бүгүн көңүл айтып, ошолорго мындай акырын айтып коюш керек. Мына депчи. Оны жеткирбейт кошоматчылар. Баягы бизде ууру, кескин бир мына ошончунда бизде мына эки ажоо сыртта жүрөт, бир ажоо камалып жатат. Дагы бирөөсү бүгүнкү күнү мына Аллах таба менен турат. Жээнбеков дагы билбейм, дальше каяка же барат, чыгып кетеби же бүгүн алда камалып калабы же чындап жашайбы. Алдан берем Алладан. Ал талтайып турат. Под вопрос. Бир буту эркиндикте, бир буту темир тордун учунда. Бул баягы талаш жер болуп аткандан кийин аны кыргыз мамлекеттик каттоо кызматына барып көрсөңөр да болот. Бүгүнкү күндө ошол жер кайда болуп турат. Биз тез унутабыз да. Баягы 1 килограмм күрүч алып баратса да, 1 килограмм шекер алып баратса да, 5 килограмм un алып баратса дагы, биздин кыргыз кыз келиндерин чечиндирип алып ошол жерде кыйнап, текшерип, ошол жерге чек ара посттун күзөтүн коюп алышкан. Бир тараптуу. Же согушуу керек, же келишимге келүү керек. Ошол эле учурда тажиктер бизден көз каранды. Эмнеден көз каранды? Өзбекстан аркылуу электр энергиясын алып өтпөш үчүн Баткен Канибадам деген электр сымын тартуу керек. Ал тажиктердин жери. Биз айттык, силер сым тартасыңар, биз көпүрө курабыз.
Көпүрөгүн дагы кыргыз бир тыйын короткон жок. Эл аралык уюмдар менен көпүрө курулду. Кече Айбалаев айтып аткан анклав, накты анклав ошондо болмок. Ошондо анклав болуп турмак. Айбалаев губернатор болуп турганда анклав болуп калган ошол жер. Эми бүгүн келип чечилип калган маселени көкүрөк кагып атканы аксакалга айыр алып келбейт. Өз айыр өзүндө болсун. Элдин алдында жооп бербесе дагы жараткандын алдына барганда жооп берет бул киши. Биз ушундай деген келишимге келдик. Келиңиздер, биздин жер деп аткан силерде турат, силердин жер деген бизде турат, талаш карта боюнча. Бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден мыкты азаматтар келет. Ошолор чечилгенге чейин биз аласа бересени турмуш токтобойт. Ыйлап сыктап аткан эки тараптагы элдин маселесин бүгүн чечишибиз керек. Кече мына полковник Яратов айткандай, жоопкерчиликти жеке мен өзүм алам. Мага ошол жактагы жашап аткан 200 миңдей элдин тагдыры бүгүн керек. Качан чечилет, кантип чечилет, 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, ага чейин дагы ким бар ким жок. Келиңиздер, силердин жериңер менен бирме-бир. Эгер кийин силер баш тартып кетсеңер, анда силердин жасаган ишиңер бизде калат. Бул аябагандай мыкты, өтө пайдалуу, кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу болгон чечим. Тарых далилдейт. Мына ошол мезгилде көрөсүздөр. Эгер ушул чечимдин мыкты экендигин кийин далилденгенден кийин биз даярдап бергенбиз. Мадумаров кол коюп эле койгон. Аны биз жасап бергенбиз деп чыккан эр азаматтар да, баатырлар да чыгат. Эң жаманы Алтынбек мырза билесизби? Бир улуу инсандын айткан сөзү бар экен. Акыр аягында бизди акарат кылып, бизге жала жапкандарды унутуп калабыз. Бирок бизге адилетсиз жала жабылып аткан мезгилдеги ун чыкпаган досторду кечире албайбыз деп. Мен эмне үчүн айтып атам? Ошол мезгилдеги атка минерлер, ошол мезгилдеги аксакалдар баары жыйылып, Адахан Мадумаровду куттуктап, көтөрүп, башыма калпак кийгизип, үстүмө чапан жаап, сиз болбосоңуз бул маселе чечилбейт эле. 100 миңдеген ыйлап жаткан элдин көз жашын кургаттыңыз. Атаңызга рахмат деп бата берген азаматтардын бүгүн ун чыкпай жаткандыгы өкүнүчтүү.